Дүйнөдө эң бай деп эсептелген 1% адамдардын байлыгы калган 99% калктын бардык каражатын бириктиргенде да ашып түшөт. Алардын алдыңкы 62-синин эле байлыгы 3,5 миллиард кишинин мүлкүнө барабар. Алам калкынын 20% эң жакыр эсептелип, алар күнүнө 2 АКШ долларына жетпеген каражатка жашайт. Капитализм табияты мына ушундай адилетсиз. Мында бир уч империалисттер дүйнө калкынын байлыгын өз капчыктарына түшө турган системаны түзүп алышкан. Бүгүн бул системаны кулата турган альтернативдүү система бир гана ислам. Эгер ислам экономикасына баш багып көрсөңүз, анын адилеттүү экенине албетте ынанасыз. Ислам капитализм сыяктуу байлыктын саналуу адамдардын гана колуна топтолушуна жол бербейт. Мисалы, исламда мүлк 3кө бөлүнөт. Үммөттүн мүлкү, мамлекеттик мүлк, жеке мүлк. Үммөттүн мүлкү деген эмне деп жатсаңыз, бул суроонун жообун кийинки чыгарылыштан күтүңүз.